Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бүгүн Казак элинде, деги эле Орто Азия элинде өтө чоң оор жоготуу болду. Аалымыбыз Абдыгапар Усманов бүгүн дүйнө салыптыр. Ар бир жараланган нерсе сөзсүз түрдө Аллах Таалага кайтуу үчүн, Аллах Таалага кайтып баруучу нерсе. Аллах Таала кайсы нерсени жаратпасын, ал нерсени сөзсүз түрдө кайтарып алуучу зат. Биз кайтып баруучу затпыз. Ошол терең кайгыруу менен Абдыгапар Усманов дамланын үй бүлөсүнө жана туугандарына, деги эле бүткүл боордош казак элине көңүл айткым келет. Бир аалымдын жок болгону бир коомдун жок болгонунан жаман дейт да. Бүгүн Казак эл эмес, деги эле Орто Азия элине керек болгон, айрыкча кыргыз казактын ортосунан көпөрө боло турган чоң аалымыбыз Абдыгапар Усманов дамладан айрылып калдык. Тагдырга эч ким каршы чыга албайт. Аллах Таала тагдырда эмнени жазган болсо, ошол жазган нерсеси сөзсүз түрдө болот. Биз ошого баш ийгенден башка аргабыз жок. Аллах Таала Куранда айтат: "Күллү нафсин заиқатул маут". Ар бир жан, ар бир жаралынган жан, биз эненин курсагына түшкөн заматта, эненин курсагындабы, же болбосо төрөлүп элеби, же болбосо Аллах Таала берген өмүрдү жашаппы, кайсыл учурда болбосун, сөзсүз түрдө өлүм даамын татуучу затпыз да. Анткени Аллах Таала Куранда айтты: ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу депчи. Андыгандай Абдыгапар дамла дагы Аллах Таала берген жашты жашады. Аллах Таала берген рызкыны жеди. Бүгүн Аллах Тааланын өзүнө кайтты. Мен дагы жүрөгүм менен терең кайгырып турам. Ал Абдыгапар дамланы аябай терең урматтап, сыйлачу элем. Андыктан ошол казак элинин, боордош казак элинин жана ошол Абдыгапар дамланын үй бүлөсүнө, бир туугандарынан кайгысына мен тең ортокмун да. Биз ага кейибейли. Эртең биз дагы ошол Абдыгапар дамланын артынан сөзсүз түрдө баруучубуз. Эми дуа кылалы. Абдыгапар дамланын аркасынан канча шакирти калган болсо, ошол шакиртинин бардыгы ошол Абдыгапар дамланын жолун улап, ошол Абдыгапар дамладай болуп дин үчүн күйгөн, динге кызмат кылган, динге өмүрүн жашоосун арнаган келечекте чоң дамлалар чыксын деп Аллах Тааладан дуа кылайык. Аалымдар чыксын деп дуа кылайык. Артымдан сообу барып турсун десеңиз, анда жакшы иштердин бири ушул: арканан бак тыгып кой, ал бак өсүп, өнүп, кайра өлгүчөктү канчалаган инсан ошол бактын мөмөсүнөн пайда алат. Жана илим таркат. Ошо Аллах Тааланын пайгамбарларга берген илимине мураскор бол дагы, жана башкаларга таркат. Ал илим канчалык жерге жайылган сайын, ошол илимдин сообу, нуру сөзсүз түрдө аркабыздан барып турчу. Абдыгапар Усманов дамла буюрса ошол өзүнүн күчүнүн жетишинче илим алды, жана ошол илимин башкаларга таркатканга Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергенинче илимин таркатты. Эми ошонун жолун улап, анын илимин таркатып, аркасынан сообу барып тура тургандай кылыштык ошол дамланын артында калган шакирттеринин колунда. Биз өлгөн кишинин артынан өлүп бара албайбыз. Көңүл коюп кайта кайтып тирүү кишиге тиричилик керек дейт, тирилигибизди кыла беребиз. Бирок өлгөн кишиге кыла турган эң бир жакшылыгыбыз эмне десе, Куран окуп, ошол кишинин аркасына багыштап коюштук.
Аллах Таала Абдыгапар Дамланын кабырын нурдуу кылсын, өзүнүн рахматына, ырайымына бөлөсүн, бара турган жайын бейиштен дайындасын жана биздин ар бирибиздин окуган Кураныбыздын сообун сөзсүз түрдө аркасынан жеткирипсин деп дуа кылайык. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун.